Кутман кеч достор баарыңарга. Кош келдиңер. Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Сизге Кутман таң Айдана. Рахмат. Силерге кутман кеч. Айдана эженики дейт. Сиз экөөсүң Айдана ушул кимдики? Жакшы угуп. Айданайым биринчиден убактыңызды бөлүп, таң эрте уйкуңуздан ойготуп биздин эфирге катышып берип атканыңыз үчүн чоң рахмат. Мен сиздин баракчаңызды дагы баракта отуруп, сиз менен жөн эле баарлашышыбыз керек го дейм да. Мен бул жакта модератор же алып баруучу сыяктуу эмес, анткени сиз дагы аябай көп эфирлерди алып барасыз, өзүңүз куур тартасыз баарына жетишесиз. Андыктан бүгүн ошол көбүнчөсү мындай биздин аудитория жалаң өзгөчө мектеп окуучулары, 10-11 класстын кыздары биздин баракчада. Алар да ошол аябай азыр биз тандоонун алдында ойлонуп турган учуру, ошондуктан да биз бүгүнкү теманы айтими эмне үчүн айтими тандашыңыз керек деген тема койгонбуз. Ооба, тандаш керек. Бүгүн ошого жооп издейбиз. Бирок алгач биринчи өзүңүз жөнүндө кичине маалымат берип алалы. Бизге ким маалымат берип атат, ошол жөнүндө да так болсун. Айдана, сиздин билишибизче Америкада иштечүсүз буга чейин. 2 балаңыз бар, Америкалык фирмада DevOps инженер болуп иштейсиз. Senior DevOps инженер болуп иштейм. 2 балам бар, кызым 3,5 жашта, балам 1,5 жашта. Өзүңүз айткандай буга чейин Чикаго шаарында жашап келдик. Бир 10 жылга жакын жашадык. Чикаго баягы Американын эң чоң шаарларынын бири да. Бир мегаполистердин бири. Анан жашоо аябай бат өтөт. Анан ошол нерседен кичине эс алайлы деп Гавайдын дагы эң кичинекей аралдардын бирине келдик да. Бул жак бир мындай жаратылышы, укмуш аябай кооз, анан жашоо жай баракат өтөт экен. Эч жакка шашпайсың, мындай айылга эле баргандай болуп атам да. Абасы таза. Өзү ушуну издеп, ушуну күтүп келген болчук. Көптөн бери планировать этип, кыялданып, мартта эле кетебиз дегенбиз пандемия башталганда. Анан пандемияга байланыштуу бул жакта границаларды жаап койду, туристтерди келтирбей койду. Анан кийин Чикагода жай келип калды. Анан коем Чикагонун жайын enjoy кылайлы, жайын да кичине Чикагону дагы өзү жай араң 9 айда бир келсе кетпейли деп, анан суук түшкөндө кетели деп, ушу октябрга планировать этип, анан октябрда келдик. Тест алып келгенбиз. Коронавирус жок дегенчи, вирус оорубайт деген. Бирок ага карабай 14 күн аябай строгий карантинде отурдук. Бүгүн карантин бүттү. Буюрса бүгүн эшикке чыгабыз. Жакшы күндөрдүн бири. Сонун, демек силер бул жака биротоло көчүп бардыңар, ошол жакта иштейсиңер, кааласаңар жашайсыңар. Ооба, апрелге чейин деп атабыз. Азырынча ушу кыш бүтүп, жаз келип, апрелге чейин жашап көрөлү, анан кийин көрөбүз. Эгерде жумушта офиске келгиле деп калса, кайра Чикагога кетебиз, же башка штатка кетишибиз мүмкүн. Азырынча жашообузду ушул жерде кылабыз деп. Мына айтчыны эмне үчүн тандашыңыз керек? Биринчи аргумент. Каалаган жерде, каалаган жерде, каалаган өлкөдө, каалагантип иштесеңер болот. Уктап туруп атып, чында аябай ыңгайлуу кесип. Анан Айдана, сиздин ошол 2 балаңыз бар, өзүңүз тармагында иштесеңиз, бул да андай жеңил тармактардын бири эмес деп эсептелет. Анан блог тартканга, балдарыңызды да караганга, иштегенде кантип убакыт бөлүштүрөт, кантип жетишесиз? Же IT тармагында аз эле иштейсизби? Жок, full time эле иштейм, күнүнө 8 саат иштейм. Полный рабочий день деп коет го бул жакта. Жумасына 5 күн иштейм. Мен эмнени үйрөндүм? Азырга чейин биз практика кылып келебиз ошол нерсени, тайм менеджмент. Өтө маанилүү экен ар бир адамдын жашоонда. Адамдын жана бул возрастына, жашына карабайт экен да. Жаш болосуңбу, кары болосуңбу, эгерде биз убактыбызды туура пайдаланганды үйрөнсөк, ошону туура колдонсок, биздин күнүбүз, жумабыз, айыбыз мындай. Буну биз 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери аябай күчтүү колдонуп практика кылып келебиз үй бүлөбүз менен. Үзүрлөрүн берип жатат.
Ошого мен айтмакмын, ар бир бала мектептен баштап негизи эле ушу убакытты туура колдонууну үйрөнүш керек экен да, биринчи орунга ошол коюлат экен. Ошондо анын артынан ийгиликтер келип баштайт экен. Ушу тайм менеджменттин эле жардамы менен семья куруп, үй бүлөгө дагы көңүл буруп, балдарга көңүл буруп, ошол эле кезде өзүбүздү да өнүктүрүүдөн калып кетпей, карьера куруп, андан сырткары хоббибиз менен да алектенип, эс алганга да жетишип атабыз эми. Анан каалоодон экен. Эгерде адам бир нерсени кааласа, бардык нерсеге жетишсе болот экен. Биз күнүнө канча саат? Мен 7 саат уктайм күнүнө. Мындай. Кээ биркилер ойлойт оюнаңда, бул 3 саат уктайт окшойт, негизи депчи. Анан айтып калам, жок, мен уйку адамдын ден соолугундагы өтө маанилүү нерсе. Адам уктабаса эми жашоодон рахат ала албай каласың, эс албасаң деп. Анан 7-8 саат уктаганга аракет кылабыз, ага дагы көңүл бурабыз. Анан бардык нерсени өз убагы менен, анан расписаниясы менен, планы менен жасаган үчүн уже оңой эле болуп калды. Башында кыйын болчу. Азыр деле айтпайм өтө кыйын деп, бирок тайм менеджменттин жардамы менен бардык нерсеге жетишсе болот экен. Чынында азыр биз көрүп аткан кыздарга дагы мага дагы аябай үлгү болот бул. Андыктан мисалы үй бүлөнү карьераны да кош алып кеткен э. Анан сиз кантип программист кесибин тандап калдыңыз? Кантип ушу IT тармагына келдиңиз? IT'ни тандап калганымдын бир чоң себептеринин бири бул менин жолдошум Бакыттын эмеси да айтам ар дайым. Ошонун колдоосу. Да негизи эле ушу үй бүлөнү карьераны чогулуп кеткен үчүн дагы аябай бир жаныңда бир колдогон адам болуш керек да. Сен кыла аласың ал нерсени, кел мен жардам берем, карьердан калып кетпе, буну кыл, тигини кыл, у тебя получится дегендейчи, сеники колуңан келет деген адам болуш керек. Колдоо болгон жерде бүт ийгиликтер жаралат экен. Анан ошо 2005-6 жыл мурун Бакыт ITге окуп калып, анан окуп бүтүп иштеп баштаганда жумушуна көп чакырчу. Конференциялар көп болчу. Анда ушу продвижение аябай катуу кетип жатканда 2014-жылдары IT Women in Tech депчи, айымдар технологияда деген конференциялар, метаптар аябай көп болчу. Анан негизи менде деле ал убакта ой жок болчу. ITда программист болуп кантип иштемек элем, ага эмнеге бармак элем дегендейчи. Мен тек технологиянын адамы эмесмин дегендей. Бирок математиканы жакшы көрчүмүн, ушундай сабактардан жакшы болчумун. Ошондой конференцияларга Ал убакта ким болуп иштечүсүз? Ал убакта колледжде окуучумун, анан подрабатывать этип кассада иштечүмүн. Анда деле ошо эсеп кысапка жакын болчумун да, мен Америкада дагы кассада көп жылдар иштеп калдым. Анан ошондой конференция, метаптарга барып жүрүп, мага дагы бир ой келди. Бүт эле барган жерим барында эле американкалар менен таанышам. Алар айтат, у тебя сенде бардыгы получится. Ар бир адам ITде иштей алат, окуй алат, окуп көр деп калдым. Ошентип кыздар менен сүйлөшүп жүрүп, көрүп, анан менде дагы ой келди. Эмне үчүн мен ушул нерсени сынап көрө албайм? Вдруг мындай болуп калат, болуп калса аябай сонун болот, карьера курам, болбой калса эми өтө деле өкүнүчтүү эмеспи? Бир нерсени үйрөнөм деген ойдо бар ой келген да, анан өзүмдү сынап көрүүнү чечип, Чикагодо бир курстарга жазылгам. Курстардын бирине жазылып, 6 ай окуп баштаган күндөн баштап менде аябай чоң кызыгуу пайда болду. Күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнөм. Наоборот, окуган сайын мээм жакшыраак иштегендей сезилип калды да. Тренировка болуп жүрөм. Ошо ITге ошентип эле кызыгып кеттим. Курс бүткөндөн кийин резюмемди жазып алып, жумуш издеп баштадым. Ал өзүнчө бир тема. Эптеп жумушка кирип, стажировка өтүп жүрүп, анан өзү опыт жылдан жылга топтоло берет экен. Азыр жумушка киришип, мындай айтканда көйгөй болбой калды. ITнин жакшы жери ошо да, мыкты адис болсоң, коркпойсуң. Жумуштан качан кетип калам, эмне кылсам болот деп ойлонбой иштей бересиң, өзүңө жаккан нерсени кылып. Бүгүн жумуш жеп калсаң, эртең бүрсөгүнү таба аласың дегендей. Маркет аябай чоң, жумуш көп. Ошентип ITге кирип калгам. Сонун азыр жаңы катталуучулар кош келиңер. Биз бүгүн Айдана Өмүрбаева менен эмне үчүн ITни тандаш керек деген темада баарлашып атабыз. Айдана, сиз DevOps инженер адиссиз, ал эмне болот? Кандай кызмат кылат?
DevOps бул кандай десем, биз программисттер менен IT командалардын ортосундагы мындай айтканда мост, көпүрөбүз да. Алардын интерестерин бири-бирине туура так жеткирип, анан ошол эле учурда жазылган кодго релиз жасайбыз. CI/CD пайплайн деп коет, өзүбүздүн бир инструменттерибиз бар. Код жазылды, ошол моменттен башталып инструментке коюп алып туруп, аны бир контейнер мындай артефакттарды жасап, аны тестке жиберип, бүт ушунун баары автоматизация болгон да. Ал тесттен чыгарып релиз кылып, релизге номер берилет, өзүнүн юник. Ал релизди биз продакшнга, клиентке, колдонуучуларга чыгарып беребиз. Азыр сиз көрүп жаткан application'да күндө өзгөрүп турат да, жаңылоолор кирип турат. Аны бирөө ошол жака продакшнга, мындай айтканда, пуш кылып, түртүп, кодду жаңылап туруш керек. Именно ошол команда бизбиз. Андан сырткары DevOps инженерлер инфраструктураны карайт. Ошол инфраструктурадагы кол менен жасалган нерселердин баарын автоматизация кылабыз. Инфраструктура ушул ар бир продукциянын артындагы сервер жакта болуп аткан бири-бирине байланыштарды, ошолор сакталган жерлерди, ошолорду оңдоп, жакшыртып, баттатып, ошолор менен жумуш кылабыз. Мындай айтканда, программисттер менен IT командалардын ортосундагы кодго байланыштуу жумуштарды жасайбыз да. Жакшы. Негизи ушул IT тармагы аябай чоң экен, аябай билем азыр бир эле IT тармагы эмес, башка тармактар да ушул ITге байланыштуу болуп баратканын баарыбыз билебиз, угуп атабыз. Ошол тармактын ичинде сиз басым белгилеп кетчү кандай кесиптин түрлөрүн айта аласыз? Мисалы азыр Кыргызстандын шартында, балким Кыргызстандагы окуу жайлардан окуп, ошол кесипти тандаса боло турган. Бизге кантсе да ошол азыр жаңы чыгып аткан кесиптер көп келе элек да. Жок дегенде биздеги базалык кесиптер. Азыр технология ушунчалык бат өзгөрүп аткан мезгилде жашап жатабыз. Мен ойлойм, Кыргызстанга эртеби кечпи ошол кесиптер келет да. Анын азыркы убакытка байланыштуу ал кесиптер бат эле келип калчудай сезилет. Технология өзгөрүп атат, ар бир адам жакшы жакка умтулуп атат. Анан IT компаниялар, азыркы гигант иштеген компаниялар да колдонулган эле инструменттерди колдонуп баштады да. Мындай айтканда, азыр маркетте open source деп коет, ачык эле программисттер код жазып, программа жазып туруп, open source'ду коюп коет, акысыз алып колдоно бересиң. Алардын бири Terraform'га окшогон инструменттер. Ошого байланыштуу ITде сиз айткандай, мен IT'ни ар дайым айта берем, океан сыяктуу депчи, ушунчалык чоң, анан ичинде аябай көптөгөн тармак бар да. Анан ал тармактардын ичинен ар бир адам өзүнө бир туура келгенин таап алат. Анан адамдар айтат го, ай мен программист боло албайм, мен код жаза албайм дейт. Андай адамдарга дагы өзүнүн кесиби табылат да. IT кесиптер бар, кайсыл жерде код жазгандын кажети жок. Инструмент менен иштейсиң, IT адиси болуп иштейсиң, IT тармагында иштейсиң, код жазбайсың. Ошого ар бир адам өзүнүн кызыгуусуна жараша кесип тандаш керек. Жана Кыргызстандын маркетин карап көрсөк, азыр көбүнчө программисттер керек болуп атат. Ошо программисттердин түрлөрү бар. Front-end, back-end, full stack деп коет. Ошонун ар бир багыты актуалдуу. Андан сырткары Data Science аябай популярдуу болуп атат. Маалымат күндөн күнгө чоңоюп атат. Ошо маалыматты колдонууну билген адистер керек. Бизде эле ошо азыр Кыргызстандагы бизнестерге. Ар бир бизнес клиентинин информациясын сактайт, аны бирөө иштетиш керек. UA UX дизайнерлер бар. Алар актуалдуу болуп атат. Андан сырткары Scrum Master, DevOps инженер, Network инженер. Мындай айтканда, мен айта албайм да, ITнин азыр бул багыты өтө популярдуу, анан бул багыт өтө популярдуу эмес деп. Азыр ITге байланыштуу жумуштардын баары популярдуу болуп атат. Мен ойлойм, күндөн күнгө дагы ушуга окшогон кесиптер көбөйө берет. Кээ бирки кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн. Ошого ITге кызыккан адам биринчи орунга кызыгуусун караш керек. Эмнени тандайм деп жатканда, ошо кызыгуусуна байланыштуу кесип тандап окуса, мен ойлойм башында кызыктуу болот, анан программаны жакшы өздөштүрүп кете алат да.
Дизайнга кызыкса, дизайнерди тандасын, архитектурага кызыккандар бар. Ошол эле архитектураны IT багытын тандасын. Даже биология, химияны аябай жакшы көргөн адамдар бар го. Ошонун дагы именно IT багытын тандаса, бир адам эми кийин жумуш менен камсыз болуш үчүн окуйт да. Ооба, туура айтасыз. Анан сиз мисалы Америкада ошол кыска мөөнөттүү курстарга барып эле үйрөндүңүз, Ооба. ошол IT тармагындагы жөнүндөрдү. Ал эми ушул дайым көпчүлүк ушуну кызыгып сурай беришет да. Сиз окуу жай университетке тапшырып окуш керекпи? Же кээ бирлер айтат тескерисинче, университетте окуганда ал жакта теория менен көп чектелип калат, практика кылбай каласың. Анын үстүнө биздин Кыргызстандагы окуу жайларда мындай саналуу гана университеттерде бар, болгондо дагы мындай түрү дагы аз депчи. Анан кээ бирлер айтат, тескерисинче курска барганда мындай кыска бир багытта эле үйрөнүп каласың, университетте кенен деп. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Туура айтасыз, ушул жөнүндө суроолор аябай көп келет. Мен негизи эле ITге кызыккан, окуган адамдарды эки группага бөлөм да. Бүтүрүүчүлөрдү жана уже бир кесиптин ээси бар, диплому бар адамдар деп. Ар бир бул ITде 30 жашта болосуңбу, 40 жашта болосуңбу, 20 жашта болосуңбу, карьера курса болот деп келбейбизби, ошого байланыштуу. Анан бүтүрүүчүлөргө айтмакмын. Кесипти тереңирээк үйрөнүш керек. Университеттен дагы өзүнүн опытын, мындай айтканда, тажрыйбасын алыш керек. Колледжге, университетке бүтүрүүчүлөр барса жакшы болот. Аларда эмнеге дегенде убакыт бар үйрөнгөнгө. Ошо билимге инвестиция жасаш керек. Аларда азыр окуш керек деген убакыт бөлүнгөн да. Обществода бизде түшүнүп калган 11ден кийин окуш керек. Аларды эч ким шаштырбайт, силер иштегиле деп. Адан сырткары IT ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп берген, что университетке окуп эле жатканда практикаларды өтсө болот, өз алдынча проекттерди жасаса болот. Бутун байлаган эч нерсе жок. Анан интернетте аябай чоң библиотека бар. Өз алдынча үйрөнсө болот. Университетте эле окуп жатканда интернеттеги жакшы ресурстарды, бардык курстарды алып салса, мен ойлойм, университетти бүткүчө эле аябай мыкты адис болуп калат да. Интернеттин ичиндеги ушу сиз айткан кыска мөөнөттүү курстарды да билген, эле ошол эле маалда диплому бар адис чыгат. Эмне үчүн диплом деп калам? Менин жашоомдо, практикамда кездешти адамдар 30 жашка чыгып, 35 жашка чыгып университетке барып диплом алышып атат. Карьердик өсүү жасаш үчүн, сеньордон дагы өйдөрөөк левелге чыгыш үчүн директор болом десе, же senior менеджер болом десе, CTO болом десе, гендиректор болом десе, наличие диплома суралат. Технологияда болбосун, бирок сенин дипломуң болуш керек. Тарыхчы болосуңбу, мугалим болосуңбу, тилчи болосуңбу, айырмасы жок, дипломуң барбы деп сурайт экен да. Ошондой эле нерсеге бизден бир мекендешибиз кезигип, ошондой ситуация болуп, карьердик өсүү жасагым келет деген кыз азыр кайра башынан анын менеджери айтыптыр, барып окуп кел, дистанционно болсо дагы деп, азыр дистанционно билим алып жатат. Иштейт, аябай жакшы иштейт. Карьераны курган мыкты адис, бирок ошо карьерада өсөм деген максатта диплом керек экен деп эми түшүнүп окуп жатат. Ошого мен бүтүрүүчүлөргө айтам, азыр кыска мөөнөттүн артынан мындай чуркабай, кененирээк ойлонгула депчи. Кененирээк келечегиңерди элестеткиле. Балким сиздин дипломуңуз 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин керек болуп калар деп. Диплому бар адамдарга, буткемп, мага окшогон адамдарга, менин биринчи кесибим экономист да, мага окшогон адамдарга буткемп аябай жакшы туура келет. Бизде убакыт аз, кайра 4-5 жыл университетке окуп, убакытты кетиргибиз келбейт. Биз батыраак иштеп, батыраак окуп, батыраак иштеш керек да эми. Окуп жүрө беремби деген ойдогу адамдарга буткемп аябай жакшы. Эгерде диплому бар, бирок жашоосун өзгөрткүсү келип, технологияга аралашкысы келген адамдарга буткемп туура келет. Бизди көрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө университеттен, колледжден баштаңыздар деп айтмакмын. Жогорку билим ар дайым керек. Жакшы, мисалы буга чейин бизде конокто ошол Facebook'та иштеген Чолпон, анан өзүнүн клубун ачкан Самира деген кыздар болду. Алар дагы экөө тең, мисалы математикага кызыкканын, жок табигый тагыримдерге баары кызыкканын, базалык ушундай билими бар болгонун айтышты да. Бирок ошого карабай баары бир деле
Эң биринчи мындай аракет анан каалоо керек деп айтышты да. Сиз дагы жогоруда ошо математика өзүм кызыгат элем, анын үстүнө кесибиңизде экономика тармагында экен. Бир аз мындай сандар менен иштешкенсиз. Чынында мисалы такыр ушундай табигый так илимдерге же болбосо эсептерге кызыкпаган адам IT тармагына келип иштей алабы? Иштей алат. 100% иштей алат деп айтам. Туура эле айттыңыз. Бул жердеги каалоо менен аракет керек. Менин практикамда болду. Жада калса мен YouTube каналымда видеолорду тартып маек кургам. Начальный класста, башталгыч класста мугалим болуп иштеген эжекелер азыр IT багытында аябай сонун карьера куруп жатышат, иштеп жатышат. 3 баланын энеси, андай апакелерибиздин да аз эмес, аябай көп. Мен ар бир алган интервью каарманым бирөө мугалим болгон, бирөө тилчи болгон, бирөө болсо экономист болгон. Кээ биркилер бар, менин тааныш эле эжекелерим үй кожойкеси болгон, көп жылдан бери иштеп экен, мындай кесиби менен дипломду алып эле коюп койгон, бирок 10 жылдап үйдө бала тарбиялап отуруп калган эжекелер бар. Алар ITде азыр карьера куруп иштеп жатат, ремонт эле мындай көз алдымда күнүгө эле алар менен сүйлөшүп турам, көрүшүп турам, мындай пример катары бул адам деп айта алам да. Болуш керек эмес, точно бар деп. Ошондуктан өзүбүздү чектебешибиз керек. Математика керек, өтө мындай деталь математиканы билиш керек деген нерселер бар. Эми бул стереотип болуп да калышы мүмкүн да, миф катары. Математика керек. Эгерде бир data scientist болуп, бир жерде аспирантура, докторантура кылам деп эле жаңы бир тил ойлоп табам десе, же болбосо бир алгоритмдерди нолдон баштап жасайм десе, математика эмес, логикасы керек. Математиканы уравнение чыгарып атканда бири-бири менен байланышканы керек. Жөнөкөй рядовой программист болом десе, азыркы андайлар миллиондоп саналат да, андай программисттер. Ушул жаатта карьера курам десе, гигант компанияларда программист болуп иштейм десе, карьерди көсүп жасайм десе, математиканын прям 5К билүүнүн кереги жок. Ага караганда креативность көбүрөөк керек болот го дейм бул нерседе. Чынды анан бизде азыр Кыргызстанда мисалы IT тармагында кесипти тандаш керек, анткени айлык байланышы жакшы, ишти оңой табасың деген 2 критерий менен көпчүлүк ушул тармакка кызыгып атышат да. Бирок ошол эле ITнин мекени болгон Америка же болбосо башка үлкен өлкөлөрдө бул тармакты менимче мисалы милдеттүү түрдө мындай жок дегенде бир логикасын, бир базалык түшүнүктөр билишиң керек деп окуган, үйрөнгөндөр көп да. Анан Кыргызстанга дагы ушундай нерсе бат эле келип калышы мүмкүнбү? Кантип ойлойсуң мисалы? Мен мындай ITни окусам жакшы болот деп эмес, IT мүнөсү окушум керек, антпесе мен такыр жумуш кылам деген эме агым качан бизге келип калышы мүмкүн? Бат эле келет го дейм. Азыр интернет өнүктү да, бардыгы мындай айтканда интернеттен эле көрүп атат. Америкада кандай жашашып атат, Европа кайсыл жакка өнүгүп атат дегендей. Анан ошол нерсени бизде практика кылгысы келет. Американын мага жаккан жери IT менен, технология менен балдарды мындай айтканда садиктен баштап тааныштырат оюн аркылуу. Мен бир организацияда ментормун жана волонтермун. 5 жаштан 17 жашка чейинки балдарга, кыздарга оюн менен код үйрөтөбүз. JavaScript, CSS, HTML оюнга байланыштырып, ушу 5 жашар бала код эмне экенин түшүнөт да. Мен ойлойм, ушундай нерселер Кыргызстанда көбөйүп, ушу биздин жаңы поколение, жаңы муун технология менен аябай тыгыз байланышта чоңоёт. Азыр кайсы тармакты карап көрбөңүз, бардык ITге байланыштуу болуп кетти. Онлайн, бардык онлайн веб-сайттарды ачып, магазиндер доставкаларды кылып, бүт через бир тиркемелер, колдонмолор аркылуу болуп баштады да. Ошого кааласак каалабасак дагы технология биздин жашообуздун ичинде аябай чоң орунду алып алды уже. Ошону биз туура колдонууну үйрөнүшүбүз керек да. Мен ар дайым айтам, колдонуучу болбогула. Силер колдонуп бирөөгө акча жаратып атасыңар, жаратуучу болгула. Ошол нерсени силер ойлоп так ошонун арасында болгула. Ошо экранды карап отуруп, компьютер карап отуруп, убактыңарды бирөөгө бербей, ошол убакытта акча таап жашооңорду өзгөрткүлө депчи. Ошол түшүнүктү биздин азыр жаштар түшүнүп баштады.
Ошого мен ойлойм, мына өзүңүз эле карап көрсөңүз, былтыркыга салыштырмалуу быйыл технология десеп мындай бир трендке айланды да Бишкекте болобу. Мен социальный сетьтен деле Инстаграм аркылуу байкайм, 2 жыл мурункуса быйылкы спрос аябай эле өйдөдө да. Мен блогумду 3,5 жыл мурун баштагам да. Именно ушу Инстаграм блогду айтып, ага чейинки мындайды кичинекей бир группаларда эле бул жакта кылып жүрчүмүн. Анан чоң аудиторияга айтып, ушу 3,5 жыл мурун айткам. Анда аудитория кичинекейраак болчу, кызыккан адамдар, IT эмне экенин еще билбеген адамдар аябай көп болчу да. Азыркы менен салыштырып көрсөк, азыр уже IT эмне экенин билет, эми кесипти каерден тандасам, каерден жумуш тандасам, кайсыл жактан практика өтсөм, бизде эмне тренд болот деп уже суроолору өзгөрүп калды. Ушудан эле көрсөк болот. Дагы 1-2 жылдан кийин бул нерсе өзгөрүп, уже биз башка бир деңгээлге чыгабыз деген ойдомун да. Ооба, чынында азыр Кыргызстанда бул IT аябай эле тренд болуп атат окшойт. Билбейм, социал тармакта чынында ошондой, балким билбейм, аймактарга барып да кыдырып көрүш керек, жаштар менен сүйлөшүп дегендей. Мисалы, кээ бирлери чынында балким бул тармакты билбегендер да болушу мүмкүн, бирок социал тармакта алганда чынында азыр көпчүлүк кызыгат. Анан биздин айылдык кыз баракчасында көбүнчө ошол жана айтып кеткендей мектеп окуучулары отурушат да. Анан 9-10, 11 класстар, анан алар ошол IT тармагын үйрөнүш үчүнбү, кызыгыш үчүнбү эмнеден башташ керек? Мисалы, азыр интернет булактар эң эме го, оптималдуу го. Курстарга балким бара албайт айыл жергесинде. Кандай мисалы каналдарды сунуштайсыз? Сиздин баракчага сөзсүз жазылыш керек. Андан башка дагы. Негизи эле мен айтам да, азыркы жаштаргачы бир колдонгондо бир социальный барактардын ичинен эле 5-6 колдонот, Instagram, YouTube, Facebook деп. Алардын баары уже айтишник дейм да. Ошону түшүнүп, уже колдонуп, настройка кылганды үйрөнгөн адам уже технологияны билип, эгерде WhatsApp менен, Instagram менен колдонгонду бабушкаларга чейин жана жаш балдарга чейин үйрөнүп алса, анда сен айтыны үйрөнө аласың дейм. Уже мындай айтканда биринчи кадам башталды да. Ушуга кызыгып, социальный сетьти колдонгон, эми ушунун баары интернетке байланыштуу болуп атат. Ошол жакта билимди жогорулатыш үчүн жакшы ресурстар бул кайра эле келип интернетке такалат. Интернеттин ичинде Coursera, Udemy, Linux Academy, Cloud Academy деген, EDX деген аябай сонун платформалар бар. Ошол жерде башталгычтан баштап, beginner деп коет, начинающий уровеньден баштап, продвинутый уровеньге чейин прям кадамдап үйрөтүп койгон акысыз сабактар бар. Ошолордон баштаса болот. Эгерде интернети жок, лаптопу жок үй-бүлөлөр көп. Аларды мен билем, андай кандай десем, аймактар менен биз иштешип да келебиз. Биздин негизги блогубуздун максаты, негизги эмеси ушу именно сиз айткандай аймактарда, Бишкек, Жалал Абад, шаарлар өнүгүп атат. Аларды поддержка кылган адам бар, интернет бар. Биз дагы ушу именно айыл жергесиндегилерди колдойбуз. Аларга эң жакшы ресурс бул китеп. Кайра эле. Менин практикамда бар, мага жазган кыздар, балдар бар. Компьютери, телефону жоктугунан ошо телефон аркылуу үйрөнөт. Тетрадька, кадимки эле мектептеги тетрадька код жазып, азыр мага сүрөткө тартып жиберет да. Компьютери жок, и тетрадька жазат. Эми ошо тетрадьдагыны мен компьютер алганда компьютерге түшүрөм деп. Ошого уже башы жетип, ошондой каалоосу бар адамдар көп экенине мен сүйүнүп, биз туура жакта баратканыбызды билем да. Биз туура эле кылып атыптырбыз. Ушу компьютер жок адам дагы кодко кызыгып атса, значит мен туура эле айтып атыптырмын, бир нерсени үйрөн депчи. Анан ошолорго эң жакшы ресурс бул телефонду колдонуп, жок дегенде технологияга байланыштуу статьяларды окуш керек, китептерди окуш керек. Китептерде эле азыр видео уроктор, платформалар өнүккөнү менен, бирок китептин күчү кете элек. Кайра эле. Python'дан начинающий уровеньден башталган китептер бар. Мурунку программисттер 30 жыл мурун, бул азыр дүйнөдөгү эң мыкты программисттер китептерден үйрөнгөн. Ошолордун китептери бар. Анын ар бир мектептин библиотекасында жок дегенде HTML, CSS'ти кантип үйрөнүш керек деген китептер болуш керек мектеп базасында. Ошолордон башташ керек. Негизи эле окуйм, үйрөнөм деген адамга эч нерсе жолтоо боло албайт экен. Табат экен эмесин.
выходын. Адан сырткары мен ошондой адамдарга атайын мага жаккан китептердин англисче китеп окугам, программирование боюнча. Ошонун орусчаларын таап мен телеграм каналдарга бөлүшүп турам. Ошондой китептерди колдонсо болот. Анан телефон азыр бардыгында бар. Туура каналдарга катталыңыздар. YouTube болот, орусча, азыр кыргызча маалымат бизде аз билем, бирок орусча түшүнөт, орусчадан баштаса болот. Анан азыр биздин мекендештер да кыргызча контент чыгарып баштады. Ошолорду көрүш керек. Тенденция кайсыл жакка жылып жатат. Телеграмда сонун каналдар бар, акысыз китептерди берген, чыгарып турган, статьяларды чыгарып турган. Ошонун артынан жүрүш керек. Анан эң негизгиси бул айлана чөйрөңдөгү адамдарды кызыгууңар бир болгону жакшы. Досуң болобу, кошунаң болобу, подружкаң болобу, үйүңдө бир тууганың болобу, эгерде 2 адам, 3 адам биригип алып, ушу технологияны обсуждать этип, чогуу кадам таштайбыз десе, бул аябай сонун группа. Ошондой адамдар менен эгерде жанында жок болсо дагы, жок дегенде интернет аркылуу, группалар аркылуу ошондой адамдар менен өзүңүздүн чөйрөңүздү курчаңыз деп айтмакмын. Ошодон башталат комьюнити. Чынында аябай сонун лайфхак айттыңыз. Мындай көбүбүз билет, бирок көз жазында калтырып муну айтпай калабыз да. Аба чөйрө нетворк деген, мисалы, туура адамдарга жазылуу, мисалы, бизге көчөдө пранк тарткандардан көрө, мисалы, IT жөнүндө блог тарткан сизге жазылса, менимче дагы эффективдүүрөөк, өзүнүн келечеги үчүн чоң инвестициядан мындай бекер эле алган. Анан IT-нин тили англис тили да. Ошондуктан мен ошол мектепте окуп жүргөндө англис тилин жакшы кылып үйрөнүп алганга аябай азыркыга чейин өкүнөм да. Азыркыга чейин айтам баарына. Азыр деле кеч эмес, бирок мектепте окуп жүргөндө үйрөнгөндө дагы жеңилирээк болмоктон, сабактардын сырткары эле англис тилин үйрөнөсүң. Мисалы, сиз англис тилин үйрөнгөндө кантип үйрөндүңүз? Мындай жакшыраак, эффективдүүрөөк жолу анан кантип чынында айтыңызчы, мисалы, мектепте окуп жүргөндө англис тилин үйрөнүп алыш керек, туурабы? Кандай десем, биринчи сурооңуздан баштайын. IT-ни англис тили менен эмнеге аябай жакын алып жүрөт деп. Көп элдер коркот да, ушул нерсени дагы мындай жок кылып койгум келет, азыр окуучулар көрүп жатса. Англис тилди билбей туруп деле программист болсо болот. Бул мүмкүн, колдон келет. Кыргыз тилинде үйрөнөсүңбү, орус тилиндеби же француз тилинде үйрөнөсүңбү, IT-ни англис тили жок деле үйрөнсө болот. Бирок эмне үчүн англис тили дейт? Коддо колдонгон тилдер, print деп койсо, мындай айтканда, Pythondагы командалар бүт англисче. Аны адам жаттап алса деле болот. Орус курстарда деле орусча эле үйрөтөт программированияны. Болгону англис тил бул аябай чоң дарбаза ачат да, эшик дагы эмес. Программист үчүн англис тил бул прям аябай бир 3 эшиктүү дарбазаны ачып бергендей сезилет. Башка маркетке чыгат. Ошондуктан бардыгы айтат, тилди кошо үйрөнгүлө деп. Тил билсең, сен чет өлкөгө чыга аласың, гигантка иштей аласың. Ошого тилден мындай зыяны болбойт. Бирок мен англис тил билбейм деп чектөө өзүнө киргизип, ошон үчүн мен код үйрөнбөйм деген бул туура эмес. Англис тил билбесеңиз дагы, бирок код үйрөнгүңүз, программист болгуңуз келсе, окуңуз демекмин. Программист болуп жатып эле сизге бир түшүнүк келет, что тилди үйрөнүш керек экен деген. Анан дагы тил үйрөнүп баштайсыз. Англис тилди кантип эффективдүү үйрөнсө болот деген суроого 2-3 практиканы бириктириш керек экен. Мен деле мектептеги базам сүйүндүрбөйт. Сиз айткандай мектептин программасы менен эле калгам да. Анан университетке окуп жүрүп курстарга баргам. High Time деген курстар бар эле, азыр деле бар болуш керек. Ошондой курстарга анан кайсыл жерде Бишкекте Talking Club болуп атыптыр десе, ошол жерге чуркап барчумун. Бул жерде американец келип сүйлөп атыптыр, бар угуп келейин, сүйлөшүп келейин деп. Анан мен эмне түшүндүм? Англис тил үйрөнүш үчүн словарный запас чоң болуш керек экен. Эң жакшы лайфхактын бири бул жөнөкөй эле жашоодо жашап жүрүп, күнүнө өзүңүзгө максат коюп алсаңыз, 30 жаңы сөз же 20 жаңы сөз жаттайм деген. Ошону кайталайсыз. Словарикти алып эле күнүгө бир жаңыдан 20дан сөз жаттай берсеңиз, жарым жылдын ичинде сиз канча деген жаңы сөз билгениңизди өзүңүз байкабай каласыз да, азастан жаттап жүрүп. Анан уже словарный запасты көбөйтүп алгандан кийин аны бир жерде колдонуш керек.
угуш керек, мындай угууну күчөтүш керек. Ал үчүн английский простой языкта сүйлөгөн блогерлерди сунуштамакмын. Потому что программалар, жаңылыктар бул бир аз advanced уровень, продвинутый уровень. Экөөбүз окшоп эле мындай баарлашып жаткан блогерлер эң жөнөкөй тил менен сүйлөшөт. Ошолорду угуп башташ керек, кулакты көндүрүш үчүн угуп жүрө бересиз мындай бош убактыңызда. Мен айтам, үй жыйнап жатсаңар, пылесос кылып, идиш жууп жатсаңар, жөн эле наушникти салып алууга дагы бир ушундай бир разговорду ачып туруп коюп койгула. Түшүнбөсөң дагы мээ көнөт, мээ принимать этет ал нерсени. Анан ошол эле убакта баягы жаттаганта, бул мынтайт, мен бул сөздүн переводун билем, бул жерде анан ар бир сүйлөмдүн 30-20-40% түшүнүп, ошол процент көбөйөт. Анан детский китептерди окуса болот, аябай жөнөкөй тилде жазылган детский китептерден баштаса болот. Анан сүйлөшүш керек по мере возможности. Ал үчүн көбүрөөк саякат, чет жактарга чыгыш керек, эң жакшы практика. Эч болбосо ошондой шаарларга келип калганда сөзсүз түрдө talking клубтарга барыңыздар. Разговорный клубтар менин оюмча азыр өнүгүп жатат, көп болуш керек. Мурунку 10 жыл мурункуга салыштырмалуу. Ошондойлордон калбаш керек. Эң негизгиси эле жок дегенде словарный запасты көбөйтүп алса дейм да, айылда деле жашап отурупчу. Ал нерсени эч ким чектей албайт да. Менин жолдошум биринчи кесиби бул именно тилчү да, англис тил жагында, жаатында окуганан IT окуп кеткен. Англис тилди кантип үйрөнгөнсүң деп сурап калам да, бул университетте эле окуп жүргөндө английский язык аябай жакшы болгон экен да, Америкага келбей туруп. Азыр мынтип карап көрсөм, анча-мынча американецтерге караганда дагы бир сөздөрдү колдонуп сүйлөйт да, словарный запасы ушунчалык кенен. Кантип үйрөнгөнсүң десем, бул мектепте дейт, ошо 8-класстан баштап эле мектептин программасындагы англис тил китебинин словарный запасын баардан жаттап салган экен. Жөн эле отуруп алып словарь жаттай берчү экен да, эмне кылам деп түшүнбөчү экен, билчү экен, что мен англис тил боюнча кийин келечекте иштейм деп. Бирок кесип тандай элек, бирок англис тил керек экенин түшүнүп, жөн эле сөз жаттай берчү экен да. Именно жашоодо колдонду англис тилди. Мындай айтканда, Америкага келип мага окшоп, бул жака келип үйрөнгөн жок, Кыргызстандан үйрөнүп келди да. Ошого мектептеги окуучулар болсо, мен айтмакмын, азыртадан баштап сөз жаттаңыздар. Словарный запасты көбөйтүңүздөр. Сонун азыр бизде адатта суроолорго бир 10 мүнөт калтырышабыз, бирок көбүнчөсү эле окуучулар аябай көп суроо берип салышат да. Азыр анда суроолорго өтө берели, акырындан бизди көрүп аткандардын дагы атайын ошончо түз эфирге киришет да. Азыр мен биякта эң актуалдуураак, баарына тиешелүүрөөк суроолорду беренге аракет кылам. Сиз болсо болушунча кыскараак жооп беренге аракет кылыңыз, баардык суроолорго жетишели. Биякта 10-классты окуйм дейт. IT баатына барсамбы деп атам, эмнеден баштасам болот дейт. Көбүндө эле ошол суроо ойлонушса керек. Кыска 10-класста окугандарга айтмакмын, чет өлкөгө даярданыңыздар. Сизде 2 жыл убакыт бар. Англис тил үйрөнүш керек. Англис тилди мыкты деңгээлге көтөрүп, программаларды көбүрөөк караңыздар. Америка болбосо Европа, Азия, Кореяга окшогон мамлекеттерде аябай көптөгөн бюджет месталар бөлүнөт. Ошол жака аракет кылыңыздар. Программа жазып, колдонууга даяр, ушуну кандай жол менен интернет колдонууга чыгарса болот дейт Кадырбекова деген. Бул аябай, кандай десем, жакшы суроо экен. Буну аябай узун түшүндүрүш керек болот. Эң жакшы ресурс бул Google. Google'га эле сураш керек. Программаны кантип продакшнга чыгарам десеңиз, аябай мындай документациясы менен сонун статьялар чыгат. Кайсы акысыз сайт, порталдарды айтып коесузбу дейт, жана Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, EDX деген бар, аябай жакшы. Мен жакында эле пост чыгаргам, Гарвард университети акысыз IT курстарды берип жатат. Гарварддын программасын акысыз үйрөнсө болот. Ошондойлорду сөзсүз түрдө алыңыздар деп айтмакмын. IT тармагында жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн ЖРТда кайсы тандоо сабагын тандоо керек, кайсы предмет керек дейт? Дополнительный предмет көбүнчө математика менен физика. Математика, физика, да. Медицина тармагында кандай сунуштарды берет элеңиз дейт?
Медицина жаатында кээ биркилер көп адашат да, стоматолог менен мен программист болсом болобу дейт. Эми андайларга мен видеолорду тарткам, сөзсүз түрдө болбойт. Медицинанын да өзүнүн бир багыттары бар, баягы лабораторияларда иштеген, изилдөөлөрдү кылган, ошондой жаатын караш керек, бирок тилекке каршы бизде андай лабораториялар Кыргызстанда азырынча жок. Эгерде сиз чет өлкөгө чыгып окуй турган планыңыз бар болсо, аябай сонун. Турциядан баштап бүт жакта эле бар да андай окуулар. Ошол медициналык машиналарды иштеткен иштеткен адистер программасын түзүп жасаткан ошол Туура. протез башкаларды. Кореяда айтсыздар мага окуу кандай? Аябай жакшы. Мен Кореяда аябай көптөгөн мекендештерибиз бар. Жакында, кстати, жаңы видео чыгат. Кореяда университетте акысыз окуп, магистратура кылып, Америкадагы университетке акысыз PhD окуганы келген бир жигит жөнүндө. Ошого Кореяга аракет кылыңыздар. Айти үчүн ноутбук ыңгайлуу же макбукпу? Программисттер. Бирөө Windows'ты жакшы көрөт, бирөө MacBook'ту жакшы көрөт. Мен акыркы жылдары только MacBook колдонуп келип атам. Баат оңой болгон үчүн. Бирок Windows'ту колдонгондо эле программисттер аябай көп. Ал адамдын өзүнүн вкусуна. Мен жогорку окуу жайын ушул жылы бүтүрөм, магистратурага айти боюнча окуса болобу? Болот. Бул бирок кесибине байланыштуу, мисалы эгерде Америкада, Европада жакшы жери экономист болуп деле, бирок магистратураны башка жаатта тандаса болот да. А Кыргызстан ошол жеринен бир аз калат экен. Экономист жаатында окусаң, только экономист магистратурага тапшыра аласың деген правилалар бар экен. Эгерде Кыргызстанда окуй турган планыңыз бар болсо, караптырып көрүңүз, болбой калышы мүмкүн. Эгерде чет өлкөдө болсо болот. Саматпы, Java'ны биринчи үйрөнсөмбү же JavaScript'ти? Ал дагы выбор, бирок эгерде оңойраагын десеңиз JavaScript. Java'га караганда JavaScript жеңилирээк. Кантип жумушка киребиз? Бишкекте көп жаштар айти окуп жатат. Жумуш жетет болуш керек баарына. Жумуш баарына жетет. Мен бир постумда атайын сайттар менен бөлүшкөм, стажировка өтө турган сайттар менен. Ошондой сайттарды изилдеп көрүңүздөр. Ошол жерлерден ар кандай проекттерди алып жасап, опыт топтосо болот. Айти тармагын онлайн үйрөтөсүзбү дейт? Убакытым жок. Үйрөткүм келет аябай, бирок өзүңүздөр билгендей, кайсыл жерге кыпчып кетишти билбей жатам. Анан бир нерсени баштаардан мурун мен аны 100% кылганга аракет кылам да, ошого пландар бар, бирок азыр үйрөтүп жаткан адамдар да көп. Ошолордун баракчалары менен да бөлүшкөм. Ошолордон үйрөнүп туруңуздар. Түркияда айти окусаң иштесең болобу? Болот. Бардык жерде болот. Америкага визанын кайсы түрү менен кеттиңиз эле дейт? Окуу программасы менен келгем. Айти боюнча адис болуу үчүн канча жыл окуш керек дейт? Университетте бул 4 жыл бакалавриата, буткемптер 6 ай. Айырмасы өтө чоң деп коет, бирок адамдын өзүнөн. Эгерде ушунчалык катуу каалоо болсо, адам түнү күнү окуйм десе, бир айда деле бир код үйрөнүп алса болот. Мен кесибим жакпай жатат, азыр окуйм, айти тандасам адашпаймбы? Кеч эмес, 40 жаштагылар дагы айти окуп атат азыр. Бир эже бар, 50 жашка жакын айти окуп, азыр жумушта иштеп атат. Ошондой эжелер бизге мотивация болуш керек. Мен айти боюнча университетке тапшырдым, бирок мен орус тили жана англис тилин үйрөнүүгө жана программист үйрөнгөнгө канча убакыт кетет дейт. Бул сизден көз каранды болуш керек э? Туура. Аракет кылыңыз. Самат, мен бухгалтер болуп эмгектенем, математикага жакынмын, айтиде Бухгалтер болсоңуз, мага окшоп DevOps'ты тандаңыз демекмин. Тамаша, программированияны тандасаңыз болот, жашаган жериңизге байланыштуу. Айтинин эң жакшы жери, ошол жерге кошуп кетейин, бир кесипти тандоо менен адам чектелбейт да. Айтиде бир кесиптен бир кесипке өтүп кетиш аябай жеңил. Бул дагы ошол кесиптин бир плюстарынын бири да. Адам мындай развитый, многосторонний болот. Программист болуп жатып эле, бир программаны кошо үйрөнө койсоңуз, бир аз убакыттын ичинде сиз сразу бэкенд программист болуп калышыңыз мүмкүн. Бэкендте иштеп жүрүп, фронтенд үйрөнсөңүз, сиз full stack developer болуп кетишиңиз мүмкүн. Же аналитикадан башка нерсеге өтүп кетишиңиз мүмкүн. Айтинин эң чоң плюстарынын бири бул кесип алмаштыруудагы аябай оңой жана жеңил да. Ошого баштай бериңиз. Тандап аласыз өзүңүз. Мен азыр 7-классмын, кантип айтини үйрөнсөм болот? Тил үйрөнүп баштаңыз. Аябай жакшы убакыт. 7-класстан баштап даярдансаңыз, сиздин келечегиңиз аябай сонун болот. Азыртадан баштап чет өлкөдөгү акысыз университеттерге даярданыңыз.
Тил биринчи орунда тил. IT тармагында сетевой играларды жаратыш үчүн үйрөтөсүңөрбү дейт. Жок, мен эме геймер эмесмин деп коеюнбу, гейм программист эмесмин. Баса бизге мындан мурунку келген Санера ушул мобилдик эме тиркемелер анан оюндарды жасоо боюнча өзү. Мындан мурунку эфирде көрсөңөр ошондо маалымат айтылган. Кайсы айтинин түрү эң кирешелүү дейт. Ал жөнүндө аябай чоң Азаттыкка, кстати, макала жазылган. Айтинин 30 багыты жөнүндө жана эң кирешелүү багыты жана алардын маяналары боюнча ошону окуп койсоңуздар болот. Андан сырткары жалпы тилинде айтканда айтинин бардык эле багыты азыр кирешелүү болуп эсептелинет. Ошого кызыгуу. Биринчи акчанын артынан чуркабаңыздар, эменин артынан чуркабаңыздар, башка нерсенин кызыгууңуздун артынан улам IT кесипти тандасаңыз, сиз жасап жаткан жумуштан рахат алып жүрүп эле ошого жараша айлыкты ала бересиз. айтини үйрөнүш үчүн ноутбук керекпи же комп керекпи? Компьютерге деле программа жүктөп алып үйрөнсө болот, ноутбукта эле азыркы эмеде көбүнчө эле лаптоптор колдонуп калды го. Лаптопту кантип тандаш керек деп дагы издеп көрсөңүздөр аябай көптөгөн маалымат чыгат. DevOps программисттин эң негизги уулу кандай, тестировщиктен кандай айырмасы бар дейт? Тестировщикти ушул жөнүндө айта кетейин. DevOps бул бэкэндте дагы эмне operations жакта эмне дагы болуп жатканын билген адамдар да. А тестировщиктин айырмасы, тестировщиктер бул программист тестировщикке бир код берет. Ал өзүнүн бир программасына салып тест кылып эле кайра берип коет. А биз ошол кодду алып продакшнга алып чыгып беребиз. Азыр сиз кандай Instagramды колдонуп атасыз дейли, бул продакшн да. Ушул жердеги ар кандай өзгөрүүлөрдү ушу системага түртүп берген бул ушу именно DevOps команда болуп эсептелинет. Бул жакта Осмокулов деген жазуучу, саламатсыздарбы, мен Айдан эжеге мурундағы өзүнө да жаздым, Расклубка да жаздык, бирок жок болуп атат. Биз өз айыбыбызда жаштар бири-бирин түзүп, окуушаларга IT тармагын жана тил үйрөнүү боюнча курс ачалы дешкен окшойт. Балким бүгүн да жазып койсоңуз, дароо эфирден кийин ошо курс боюнча деп, балким убакыты жетсе сизге. Менде 100дөн ашык кат бар, ачылбай турат. Жооп берем буюрса. Негизи достор бүтүп калды окшойт. Азыр Айдан айым сиз акырын жыйынтыктай берсеңиз, мен үчүн дагы эле баягы суроо, айтин тандашыбыз керек, эмнеден башташыбыз керек азыр бизди көрүп аткан окуучулар? Мен өзүмө алган эме жөнүндө айтып коеюн. Эмне үчүн айтини тандаш керек деген 5 пункт кыска айтканда. Биринчи пункт айтып кеттик, бул удаленная работа. Калган айтпай эле, ошол дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбоңуз, ошол жерден дүйнөнүн башка бурчунда иштесе болот. Экинчиден, бул тармактагы адам өзгөрүп, жаңыланып турат, креативный болот, мээ иштейт, күнүгө бир жаңы программаларды үйрөнөсүң. Мындай айтканда, скучный жумуш эмес да, всегда интересно, ар дайым кызыктуу, особенно өзгөрөм деген адамга. Анан эгерде башкаларга жардам бергени жакшы көргөн адам болсоңуз, бирөөгө жардам бергиңиз келсе, сиз бирөөнүн жашоонун жеңилдетиш үчүн бир программаларды жазасыз, бирөөлөргө жардам бериш үчүн, командаларга бири-бирине жардам бериш үчүн, бул дагы айтадис. Ошо бирөөгө жардам бергиңиз келген бир passion, ичиңизде бир сезим болсо, эң жакшы тараптардын бири деп айтмакмын. Жана ITде бул challenging деп коет го англисче, кандай десем. Адам өзүн ар дайым зона комфорттон чыгарып турат. Бул зона комфорттон чык, сен бул нерсени жаса, бул нерсени үйрөн дегендей. Ошого бул жактагы адам ар дайым жаңылануу менен, өзгөрүү менен, жаңы нерсени үйрөнүү менен алек болот да. И эң дагы бир чоң маанилердин бири бул айлык маянасы. Азыр IT жумуштары дүйнөдөгү эң жакшы төлөнгөн профессиялардын бири болуп эсептелинет. Бул дагы чоң факторлордун бири. И дагы айткым келет, кесипте ITде дейли, ITде IT үйрөнүш үчүн бул жерде жашка, жыныска, өңгө, түскө, местонахожденияга, мамлекетке карабайт. Ар бир адам аракет кылса,
бир жакшы нерсеге жетсе болот. Сиз Айылда отурасызбы, Бишкекте отурасызбы, Америкада жашайсызбы, бардыгынын мүмкүнчүлүгү бирдей IT үйрөнөм деген адамга. Ошого бул жерде аракеттин жана туура максат менен жакшы нерсеге жетсе болот. Ошого коркпоңуздар. Мен дагы бир учурда сизге окшоп нолдон баштагам. Мен дагы жоголгом, ай мен буну кантип үйрөнөм, каяка барам деген. Бирок ошол нерседен жеңсе болот. Мен ар дайым айтам, мен үйрөнө алсам, бул эже үйрөнө алса, сиз дагы үйрөнө аласыз. Өзүңүздү чектебеңиз, бардык нерсени кылса болот деп. Айдана, сизге аябай чоң рахмат. Чында Америкада ушул англис тилинде сүйлөп жүрсөңүз да, кыргыз тилинде дагы аябай так, бүгүн аябай мындай жеткиликтүү тил менен соңго түшүндүрүп бердиңиз. Достор, мында дагы сиз аябай көп суроолор жазып атасыңар, баарына тилекке каршы жооп бергенге жетишпейбиз, убакыт да чектелүү. Бирок силер суроону ушул эфирде сактап коебуз, ошонун түбүнө да жазып койсоңуз, балким убакыт болгондо ким түшүнсө же болбосо Айдана сиз өзүңүз да түшүнсөңүз жазып койсоңуз болот. Анан сөзсүз түрдө KG News Travel USA Айдана айымдын баракчасына жазып алыңыздар, анткени бүгүнкү айткан нерселерди кенен баарын өзүнүн баракчасында айтып берет. Ал эми биздин эфирлерге келсек, бизде буга чейин дагы бир канча программисттерди конокко чакырдык. Мындан кийин дагы Айдана айымдан кийин дагы бизде программист ушу IT тармагында иштеген өзгөчө айым адистерди эфирге чакырууну улантабыз. Андыктан биздин баракчаны да акмалап тургула. Ар бир тармактан келген айым ар түрдүү мындай өзүнүн тармагында аябай сонун кеңештерди берип атат. Менимче бул силерге аябай бекер, пайдалуу маалымат. Айдана, сизге дагы чоң рахмат. Эртең менен утсаңыз туруп баарына ошол пикирлериңиз менен, кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ден соолукта болуңуздар. Сизге дагы рахмат. Таанышканыма аябай кубанычтамын. Эки Айдананын ортосунда жазган комментаторлор, көрүүчүлөрдүн баары бактылуу болот деген ойдомун. Мындай айтканда, не сдавайтесь, мечты сбываются, да, кыялдар орундалат, ошого адам кыялданыш керек. Ошол менен жашайбыз. Баарыңыздарга рахмат, сизге да чакырганыңызга рахмат. Ушундай долбоорлор көбөйсүн. Мындай долбоорлорду биз колдошубуз керек ар дайым. Бизде Кыргызстанда креативдүү, акылдуу айымдар айрыкча аябай көп да. Ошолорго биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек потенциалын ачканга. Ошого ушундай долбоорлор көбөйсүн, программалар көбөйсүн. Чоң рахмат баарыңыздарга.